Эми караңыздар. Маркетинг план, конечно, пока орусча, кыргызча которо элекпиз. Эми маркетинг Рояль Кюнун маркетинг планын айтып берем силерге. Маркетинг пландын тиби линейный, жанагы эле биз айтып аткан, биз билген Oriflame жанагындай 50-60 жыл, 30 жыл, 20 жыл иштеген жанагындай сетевой маркетингтердин именно ошо маркетинг планы ушундай линейный экен да, бул өтө надежный экен. Ошондуктан бул жерде как раз ошол линейный тандалган экен да. Биринчи линия неограниченно деп турат, биринчи линияга каалашыңызча жазсаңыз болот. Бирок биз азыр ушундай стратегия түзүп койгонбуз. Только 3 активный адамды жазып туруп эле астына улап кете турган болсоңуз, сиз тезден статустарды жаап кетесиз жана аябай жакшы чоң статустарга тез чыгасыз да ошенткенибизде. Доход, глубинада доход вообще ограничения жок. Квалификация ортосунда аябай сонун, короче, ушун аябай устойчивый, аябай сонун маркетинг экен. Доллар менен аласыздар бардык акчаны. Өзүңүздүн личный торговый депозитиңиз 5-тен 40% чейин айына деп турат да. Бирок андан дагы көп деле боло берет деп айтып атышат. Себеби криптовалюта негизи андан көп деле процент берет экен да негизи. Капитал команданын капиталынан 4%дан өйдө прибыль берет. Мисалы сервисти, мисалы ошо лицензияны сатууда $30, анан командадан $10 өйдө бонус аласыздар. Жана лидерский бонус да бар. Мен зарядкасы өчүп. Ордумду алмаштырайын да. Зарядкам өчүп. Дагы кийинки слайдка туруп кое берейин. Караңыздар эми кандай бул мисалы бу жерде 6 эле баскыч бар. Айттым 6 баскыч бар. Ошонун сиз лицензия алганда эле $120 уже сиз VIP 1 болосуз. VIP 1 болгондон кийин сиздер ар бир лицензиядан $30 аласыздар дагы, инвестициядан 4%дан биринчи линияңыздан 4%дан инвестицияны чистый таза кирешесинен 4% аласыздар. Так, эми VIP2-нин условиясы 20 адам болуш керек командаңызда. Жана биринчи линияңызда 3 адам жазып коюшуңуз керек, сөзсүз бул шарттары. Ал эми вознаграждениясы $40 бул өзүңүздүн личный сделкаңыз. Мисалы үчүн бир лицензия сатсаңыз, сизге уже $40 төлөнөт. Ал эми жаңы кошулган партнерлоруңуз лицензия сатса $10 бонус берилет. Жана биринчи линияңыз уже 6%га көтөрүлөт дагы. Жаңы кошулгандардын инвестициясынын прибылынан, кирешесинен 2% төлөнөт. Бул пассивный доходтордук, бул астындагы. Ошондо сизде потенциальный прибыль деп коет, күнүнө $40-дан $100 чейин киреше болот, пассивный доход да. Ал эми VIP 3-кө чыгыш үчүн сизде 100 адам командаңызда болуш керек. Жана 3, жана айтпадымбы, 3 ветка кылып коесуз депчи, 3 адам жазып коюшуңуз керек биринчи линияңызга деп. Ошол 3 линияңыздан балким именно биринчи линиядан дебейт, бирок ошол именно 3 линиянын глубинасынан, ширинасынан VIP 2 чыгарып коюшуңуз керек, лидер. Ошондо сиз уже VIP 3 болосуз. VIP 3 болгондо кандай болот? Караңыздар, VIP 3тө сиздердин бир саткан лицензияңыз $50 болот. Жаңы кошулгандар лицензия сатса $20 берилет.
жана VIP экилерден $10 берилет, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн командаңыздар активдүү иштесе дагы аябай сонун. Жана алар сөзсүз түрдө өздөрү да инвестиция кыла баштайт, жок эле дегенде $100 өйдө. Ошондо мисалы үчүн VIP экилерден 2%, там VIP бирлерден 4%, өзүңүздүн биринчи линияңыздан 8%. Көрдүңүздөрбү? Улам сиздин статусуңуз өскөн сайын өзүңүздүн биринчи линияңыздагы инвесторлордон, партнерлоруңуздун инвестициясынан дагы пайызы көбөйө берет. Жана $100 $400 чейин күнүнө пассивный доход таба алат VIP эки, ала алат. VIP 4 болуш үчүн шарттары кандай? Бул 300 адам командаңызда болуш керек. Биринчи линияңыз VIP, мисалы үчүн 3 веткаңыздан сиз VIP 3 чыгарышыңыз керек. Жана өзүңүздүн личный лицензия сатканда $60 бонус аласыз. Жана биринчи линияңыздан $30, экинчи VIP 2-лардан $20, VIP 3-төрдөн $10. Ошондо VIP 4-төрдүкү $400 $900 чейин киреше алат. Менин личный наставнигим азыр $400 $900 чейин, даже айтып калат, түнү уктап турганда эле $100-150 түшүп калган болот, мен вообще дейт да. Сонун карагыла, кандай ощущение да, сиз түнү менен эч нерсе кылбадыңыз, уктадыңыз, зато бирок $100-150 жөн эле түшөт. Анан бул болсо жанагы инвестициялардан, инвестициялардан 2%-дан 10%га чейин. Көрдүңүздөрбү? Биринчи линияңыздагы инвесторлоруңуздун, партнерлоруңуздун инвестициясынан 10% түшөт. Күнүнө $400-дан $900 чейин пассивный доход алат дедим. Ал эми VIP 5 болгондо шарттары бул 800 адам болуш керек командаңызда. Жана VIP 4-төн 3-тү чыгарышыңыз керек. Короче, эң биринчи шарты сөзсүз түрдө 800 адам болуш керек командаңызда, жана VIP 4-төн 3-тү чыгарып коюшуңуз керек. Ширинабы, глубинабы, без разницы, ушундай 3 веткаңызда активный адамдар болсо, сиздерди жөн эле статуска чыгарып коет. Ошон үчүн активдүү партнерлорду көбүрөөк таап, көбүрөөк өзүңүздөргө тартыңыздар. Ошондо ийгилик сиздерге гарантировано. Бул жерде вознаграждениялары бир эле өзү лицензия сатса $65 бонус алат. VIP бирлерден $35, VIP экилерден $25, VIP 3-төн $15, VIP 4-төн $5. Азыр Яндыкы ушундай. Ян вообще сону $1000-дан $4000 чейин күнүнө жөн эле киреше кирип турат. Команда иштейт. Көрдүңүздөрбү? Өзү да иштейт, бирок команда дагы иштейт. Так, эми бул болсо инвестициядан 1%-дан 11%га чейин. Также $1000-дан $4000 чейин. Вот пассивный доход. Кто хочет так. Эми караңыздар. VIP 6 болуш үчүн бул самый максимальный баскыч. Бул баскычка чыкканда сиз 1500 адам болуш керек командаңызда. VIP 5-тен 3-өө болуш керек. VIP 5 чыгарышыңыз керек. И наслаждаться жизнью деп жазып коюптур, көрдүңүздөрбү? И өзүнүн бир саткан лицензиясына $70 алат. VIP 1-лерден 40, VIP 2-лерден 30, VIP 3-төрдөн 20, VIP 4-төрдөн 10, VIP 5-төрдөн 5. Эми элестете бериңиз, командада 1,5 болгондо ошонун хотя бы канча эле адамы сатса деле, VIP 1, VIP 2, VIP 3-төрдөн күнүнө канча деген продажалар болот, по-любому команда чоң болгондо. Күнүгө, Кудайдын куттуу күнү сөзсүз продажа болот да по-любому, ушунча команда болгондо. И караңыздар, потенциальный прибыли $5000 өйдө. Күнүнө. Сиздер айына деп ойлобоңуздар. Бул жерде айына деген кеп вообще кеткен жок, только күнүнө. Эми караңыздар, бул инвестициядан, көрдүңүздөрбү, 1%-дан 12%га чейин. $5000 ашык күнүнө ушундай пассивный доходу болот. Жана бул эң укмуштуу, самый сладкий деп коебу. Бул ушул вознаграждение, себеби компаниянын өзүнүн жана тапкан таза кирешесинин 10%-ын именно VIP 6-ларга бөлүп берет. VIP 6-лар эми анчалык көп эмес.
Анан еще компаниянын айына почти мисалы үчүн жылына 1,5 миллиард, мисалы үчүн 1 миллиарддан ашык болсо, ошону элестеткиле, канча бир айга, если 12 айга бөлсөңөр канча болот? Эмкиде мен эсептеп туруп анан сиздерге айтам. Негизи бул жерде өтө чоң суммадагы акча бар да. Караңыздар, эми ушундай мүмкүнчүлүк сизде да бар. Бонус равная квалификация деген ошо именно торговлядан түшүп аткан 10%ды мына именно сиздин кайсы статуста болсоңуз ошол статустагыларга бөлүнөт да. Жана караңыздар, кантип распределять этилет экен. Жанагы айттым го, инвестордун таза киреше жасап берип туруп ошонун 20%-ын алат дедик, ошо 20%-дын 12%-ын именно квалификацияларга берет экен, мына могу VIP-1ден баштап VIP-6-га чейин. Ал эми 12%-ын, то есть 4%-ын бул VIP-6-га берет экен, равный ранг VIP-6-га. Ал эми 4%-ын прибыль компания. Ошондо 4 эле пайызын алып калат экен, көрдүңүздөрбү? Ошондо дагы канча деген, мисалы, канча деген командалар бар, канча деген инвесторлор бар, канча деген акча айланат күнүнө. Ошон үчүн бул жерде эбегейсиз чоң акча бар да. $120 кантип бөлүштүрөт экен? Караңыздар. $120 $70 квалификацияга бөлөт экен. Промо эмелерге, VIP-6-ларга $14 бөлөт экен. Ал эми $36 прибыль компания. Ошондо жанагы $120 компания болгон 36 гана долларын өзүнө алып калат экен дагы, калган баарына $14 VIP-6-ларга бөлүп коет экен, калган $70 именно бизде бөлүп берет экен, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн не кылыш керек? Ошон үчүн ушул жерде иштеш керек. Чем жанагы башка компанияларда, продуктовыйларда бул башыңа дары, бутуңа дары деп өзүбүзчө врач болгондон көрө, эми эч кандай деле против эч нерсе ийбей, бирок мага лично ушундай акча же болбосо образ жизнь саткан мага өтө жагат. Ошондуктан мага бул кызыктуу. Ошон үчүн эгерде сизге да кызык болсо, ушундай акча генерировать этип автоматтык түрдө күндөп түндөп акча жасаган роботту сата турган болсоңуз, лицензиясын, сиз аябай сонун результаттарга жетесиз. Мына мен бүгүн аябай, бирок чын эле бүгүн өтө сонун күн. Бүгүн менин бир партнерым VIP-2 болгон. Бажырайып отурат. Дагы бир жолу куттуктайм, Элиза. Ошол VIP-2 тезден VIP-3-кө, VIP-4-кө, VIP-5-ке, VIP-6-га ушинтип финансовый свободага чыгып, үй бүлөң менен бактылуу болушуңду Кудайдан тилеп калам. Бардык менин партнерлорума ошону тилейм. Баарыбыз ушу VIP-6-га жеткенди Аллах Таалам насип этсин. Силер да келип кошулгула, биз менен чогуу развивайтесь. Чогуу биз менен ушундай статустарды жаап, финансовый свободага чыгып, жанагы ким айтат го, жакшы сетевойдун бир лидерлеринен уккам мен. Обедиңерди там завтрагыңарды Турцияда, обедиңерди Балиде, ужинди жанагы Мальдивыда тамактана турганда Аллах насип кылсын, ушундай образ жизньге жеткенди насип кылсын. Бул дагы жаман нерсе эмес, жакшы нерсе. Мындай образ жизнь баарыңарга каалайм. Ошол анда убакыт бүтүп баратат. Суроолор болсо суроо бергиле.